жашоодо эми баягы азыр коомдо акыркы бир 3-4 жылда коуч мотиваторлор аябай көбөйүп кетти. Аялды эркин коюп койгон дагы бир тарабынан туура эмес. Бир тарабынан эркиндик бериш керек. Кандай убакта эми баягы басмырлоо деген нерсе жок. Эмнени кийгиси келсе кийсин, эмнени жегиси келип атат жесин, иштейм десе, да, иштесин, конечно. Анан жок деп эле бүт нерсеге баягы каршы боло берген дагы туура эмес бир тарабынан. Бирок анан башы бош, эркин болуп жүргөн айымдарга жакпайт. Ошондо кино тартуу аябай кыйын болгон да. Тияка чурка, бияка чурка, тем более орозо убагы. Ошондо кинодон да көңүлүм калган эле. Тиричиликке тыйын айымдарга мисалы жагат. Анан эркектердин баарына деле жагат. Нукура кыргыз эле ойногусу келет, бирок чындыгында Ташкент эли анча түшүнөрбөйт да кыргызчанчы. Сахнанын даамы депчи. Сахнанын даамы эмне өзү? Анча-мынча уяттуу тамаша да болот, анча-мынча элдин башынан өткөн окуялар да болот. Ошо биз ортодобуз кыскасы. Ата эне өз баласына мен жетпей калган нерсеге жетсин, мен кылган нерсени кылбасын деп ойлойт болуш керек да. Сиз балдарыңыз кандай нерселерге жетишин каалайт элеңиз? Сиз кылган кайсы каталарды кылбашын каалайт элеңиз? Бул жашоодо көзү барбы, көзү өткөнбү бир адамга, бир саамга жолукканда мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ал ким болот эле? Мүмкүн болсо, ата-энеси барбы, жубайы барбы, кимиси жакындары тирүүлөр ушу сыйлап өмүр сүргөн демекмин ошо. Саламатсыздар урматтуу Т-медианын көрүүчүлөрү, Т-медиа YouTube каналынын катталуучулары. Кеп бар подкастынын кезектеги чыгарылышы кайрадан сиздерге тартууланмакчы. Бүгүн бизде дагы бир мыкты инсан, юморист, көңүлдүү жигиттер күлкүү долбоорунун негиздөөчүсү жана ошондой эле мыкты учурда акыркы жылдары, акыркы айлары десек болот, режиссер Кадыр Жарматов агабыз студияга келди. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандай келип алдыңыз? Жакшы, шүгүр, сонун келдим. Негизи эле сизге байланыш кыйын болду. Бир жагынан бир карасаң Ошто, бир карасаң Бишкекте, чет өлкөлөргө чыгып кетип атасыз. Негизи бунун баары кинонун артынан деп түшүндүрдүңүз да. Кинону кандай коюп алдыңыздар? Премьераларды кандай өткөрдүңүздөр? Биз ушул жуманын башында Фанатка деген кино тарттык. То есть тартканбыз, ошонун жабык көрсөтүүлөрүн өткөрдүк Ошто, Бишкекте. Анан жакшы өткөрүп алдык, ийгиликтүү өткөрүп алдык. Эң негизи чакырган конокторубуз келип берди. Көргөн эл жакшы ой пикирин калтырып атат. Ошого биз кубанып атабыз азыр. Сизди буга чейин ошол көңүлдүү жигиттер долбоорунун негиздөөчүсү катары, алып баруучу Тамада катары көрсөк, эми киного аралашып атасыз да. Негизи эле каяктан бул идея келип атат? Неге киного мындай баш салып көрүп атасыз? Эми мындай болуп атат. Негизги план жүрөктө биз илгери бир кино тартканбыз, Бунт деген. Ошонун дагы сценарийсин биз жазган элек. Анан ошондо кино тартуу аябай кыйын болгон да. Тияка чурка, бияка чурка, тем более орозо убагы. Ошондо кинодон да көңүлүм калган эле. Анан кайра кылып көргөн жумушту мындай Кудай жүрөккө салдыбы, ушу акыркы жылдарымда кино тарткым келип туруп алды. Тартканда дагы кандай кино? Эптеп эле элди күлдүрүп тартып коюш эмес, бир маани маңыздуу. Келечекке, жаштарга мындай пайда бере турган, андай мекенибизге пайда бере турган бир кино тартсакпы деп анан көйгөйлөрдөн тандап алып тарттык. Кудай жүрөккө салды да кыскасы. Көйгөйдү кино кылып тарткыла деди окшойт. Эми кинотеатрга барып көргөндөр бар, көрө электер бар. Негизи эле Фанатка деген неге Фанатка? Ичинен балким бир аз маани жоругун айтып кетесизби? Азыр мындай фанат деген нерсе өзү мындай ашыкча берилгендикти билдирет го. Анан ар бир тармактын фанатизми күчөп баратат да биздечи өлкөдө. Анан биз эки тармакты тандап алдык дагы, анан экөөнүн бири-бирине интригасын күчөттүк. Бул жерде жашоодо эми баягы азыр коомдо акыркы бир 3-4 жылда коуч мотиваторлор аябай көбөйүп кетти. Ошол коучтун фанатизм тармагын алдык. Анан чындыгында эми бизде дин өлкөбүз. Бирок моюнга алыш керек, динде дагы бир аз фанатизм күчөгөн убак. Анан экөөнүн фанатизмин ортолукка алып келдик да, мындайча айтканда. Эки тармактан да алганбыз кинода.
Жакшы. Кинонун башталганынан баштап айтып берсеңиз, сценарийлер ким тарабынан жазылды, кандай чыгармачыл топтор иштеди? Негизи бул кинонун башкы идеясы былтыр декабрь айларында болуш керек. Мага келген, оюма келген. Анан ушундай кино тартыш керек экен, менимче элге өтсө керек деп анан блокнотко мынтип эле жазып койгонмун. Дагы бир эки идея келип калат, аны кошуп коюп, ошентип жүрүп анан шеригим Икрамга айткам. Ушундай менде бир идея болуп атат. Ушуну кино кылып тартсак, сен Молдекен образында ойнойсуң. Анан эмеге коучка башка бир актриса табабыз деп сүйлөшүп алып, анан алда жактырды, оюмду бат эле, сонун экен, давайте. Коомдо азыр ушундай көйгөйлөр көп болуп атат. Ушундай чала мотиватор коучтарды ээрчигендер көп болуп атат. Ошо ээрчигендерди ээрчисеңер кандай болот? Ошону бир жазып, мүмкүн болсо көрсөтөлү деп анан Икрамга айтып, экөөбүз жазып жүрүп анан кийин командага Эрнис Кулназаровду чакырдык. Ушундай кино тартабыз, сиз каржылап бериңиз, биз тарталы деп. Анан ал киши дагы кече эле акчамды тияка салып койдум эле, үйгө жумшап койдум эле. Деп анан ал киши дагы баш оту менен баягы сценарийни жактырып киришип кетти. Анан үчөөлүү отуруп жазып бүттүк дагы. Анан план командачы болуш керек болду. Эми бул кинодо чоң команда болбосо тартуу кыйын. Биринчи эле оператор кимди кылабыз? Техника ким? Азыр звукорежиссер деген бар. Ошол съемка жараянында үннү ошол жерден алып туруп, без дубляж кайра обработка кылып өзүңө өткөрүп берет. Ошолорду сүйлөштүк. Кыскасы Бишкектен команданы чогулта баштадык. Кээ биркилерине чалсаң ачыгы кымбат. Азыр бир эле кинооператор $3000 баштап $10,000 чейин экен. Бир кинону келип тартып эле коюшу. Эми ал баягы көз карашын, өзүнүн бир фантазиясын сатат да эми ал жерде. Звукорежиссер сүйлөштүк. Ошону менен бирге эле параллельно монтажерду сүйлөштүк. Анан гример, костюмер дегендер бар. Аларды сүйлөштүк. Анан кинодо азыр экинчи режиссер деген нерсе бар. Экинчи режиссер бүт план графикти чыгарып берет. Эртеңки күндүн съемкаларын кандай тартабыз, кайсы эпизоддор тартылат. Экинчи режиссер сүйлөштүк. Анан ошентип команданы акырын курап бүткөндөн кийин анан биз актерский состав койдук. Мол образда бул ойнойт, бул образда бул ойнойт. Кээ бирки актер актрисалар ачыгы башка проект болуп калат экен. Убактысы жок болуп калат экен. Анан кээ биркилер силер кайсы кинону тарттыңар эле деп сурап калат. Буга чейинки ишиңерди көрсөткүлө да? Ооба, анан бунтту жазганбыз деп анча-мынчасын айтасың. Анан жок, биринчибиз десең, мен гастролдо болуп калат экен бир ай дегендер да болуп атты да. Анан биз баягы тамашоодо чыгып жүрүп, той алып барып жүрүп, баягы чыгармачылыкта бир аз жүз көрүнгөндүктөн бизге анан анча-мынча актерлор бат эле көнүп, все, биз силерге ишенебиз, жакшы, жаман эмес, жакшы кино тартасыңар деп. Кыскасы ошентип актерский составды да курадык. Курап бүтүп анан тартып баштадык. Негизи өзүңүз ушул кинодо образ жаратканы ойлогон жоксузбу? Балким кайсы бир образда эпизоддон деле көрбөдүк да сизди. Ооба, негизи башында бир эпизод ойноп койсомбу деген план болуп аткан. Анан кийин андай ой эки жака чачылбасын деп, эпизодду ойнобойм деп чечип, кино башталгандан кийин элечи. Мен кадрды гана карап турайын. Анча-мынча максат ойду жеткире албаса ошого задача берип турайын деп эле оюм ошол жака бурулду. Бирок ошонткенде дагы баягы финансы тарап өзүм мойнумда болгон үчүн, анан кээ бирки уюштуруу нерселер дагы мойнумда болгон үчүн чалып калышат. Тияк бүтпөй атат, эмне кылалы дейт, кое тур деп аякка чалып, кайра плейбекке олтуруп, кадрды карап, режиссер адам өзү эч жака ою чалгынбастан плейбекти гана көрүш керек экен. Анан задачаны туура бериш керек экен. Актер актрисаларгачы. И технический составка дагы задача берип, кыскасы режиссер адамдын кызматы ошол экен. Мен биринчи проекттен кийин уже мындай опыт алдым десем болот да. Ага чейин ар тарапка башым салып жүрө бердим да. Жакшы. Ал кинонун кечээ ошол кинотеатрга барып көрдүм. Көз карашымда мындай феминисттик кадам менен диний кадамдын ортосундагы бир конфликттер, кээ бир учурда интригалар көтөрүлүп экен да. Кинону көргөндөн кийин көрүүчүлөрдөн кандай сын пикирлер айтылып атат, жакшы пикирлер айтылып атат? Эми бул кино ачык эле мындай чала коуч мотиваторлорго, анан башы бош, эркин болуп жүргөн
айымдарга жакпайт. Анан бул кино кой үй бүлөмдү ойлойн. Аялдын негизги милдети бул урпак улаш, бала төрөш, бала тарбиялаш, келечекте мыкты уул кыздарды чоңойтоюн деп үй бүлөсүн ойлоп, мындай тиричиликке тыйын айымдарга мисалы жагат. Анан эркектердин баарына деле жагат. Анан дин тармагына жүргөн биз могу кинону биринчи ошолор көрсөткөнбүз да. Казиятка шаардык, облустук казиятка, райондун казыларын чогултуп көрсөткөндө кыскасы баардыгы коомго керектүү кино экен, бизге жакты деп эме кылып кетишкен. Анан азыр элдин бир 70-80% жакты деп атат. Көргөндөрдүн бир 20-30% жакпады деш мүмкүн. Ошол эле учурда жана Икрам аган молдонун ролун аткарганда, дал ошол молдолорго дагы мындай юмор аркылуу айтылган нерселер бар экен да, көрсөтүлгөн нерселер. Алар жаман кабыл алган жокпу? Мындай салттуу динде жүргөндөр, мисалы казы болуп иштегендер, чындап эле имам болуп жүргөндөр, алар туура эле кабыл алып атат. Анан өтө эле баягы фанат болуп кирип кеткендерге бул качан эле молдолор ушунча эле дегендер дагы болуп атат. Бирок биз бул сценарий бүткөндөн кийин жөн эле тартып берген жокпуз да. Кыргызстан Алымдар кеңеши бар Кыргызстанда. Ошонун мүчөсү Марс Ибраев устазынын астына барганбыз. Сценарийни бир сыра окуп бердик. Ар бир эпизодун, ар бир сөздөрүн окуп бергенибизде бир-эки жерин гана оңдогон. А так в целом жакшы. Коркпостон тарткыла деп добросун берген да. Бирок эми чыныгы жашоодо көрүп атканда деле ушундай учурлар болуп калат да, бир жагынан күлкүлүү, бир жагы кайгылуу. Молдолордо чындыгында кээ бир айылдарда ушундай эмелер бар. Аны моюнга алыш керек, тарта бергиле деген. Анан бир казиятта иштеген досум бар. То есть райондун казысы, жакын досум. Ага дагы көрсөткөнмүн. Ал дагы отуруп бир сыра эме кылып, ой пикирин айтып эме кылып чыккан. Кыскасы бул дин тармагына тартылган киного сөзсүз түрдө дин өкүлдөрүнөн биз кеңеш алабыз да. Ооба. Кеңеш. Сценарийди жазгандагы да визуальный элестетесиң го? Ушундай болот деп. Ошол сизде канча пайыз көрсөткүч менен толук аткарылды? Кино сиздин канчалык купулуңузга толуп аягы бүттү? Кино бир 70-80% максатына жетти да. Баягы элестетүүңдө уже сценарийни жазып алганда кээ бирки жазылбаган нерселер да оюңда жүрөр экен дагы. Ошолор менен дагы да көрккө бөлөнө берет да. Анан могул жерде биз мынтип эле ойлоп койгон элек, бул жазылбай, тартылбай калды. Мындай жери калып кеттир деп мындай бир эме кылып калат экенсиң, но бирок максатын берди. Түшүнүгү бар, бирок 80% максатын бере алдык десем болот да. Бир 20% калып кетти. Ал ошол эң башкы ролдогу эки каармандан сырткары башка экинчи пландагы актерлор дейдик. Мисалы жана жер тың шаар деп атып коюшсуздар да. Мисалы ошол образдар менен деле мындай бир нерсени айткыңыздар келди да. Эми мындай ар бир айылда ошого окшогон балдар бар да. Эми биз баягы тойлоп көп айылдарга барабыз го. Барсаң сөзсүз бир айылдын баласы болот да. Үйүнө барбайт, жүрө берет. Молдокен жанында, мечитте кызматын кылып коюп ушундай жүрө берген балдар бар. Анан бирок ошол балада информация көп болот. Молдокен могул жерде мындай болуп атыптыр деп мындай жеткирип турат да. Бул нерсе жашоодо бар. Биз ошону чагылдырган, мисалы жер тың шаар мененчи. FM деп дагы ат койсок болобу деп анан кой. Эми кыргыздын бир эски чыгармасы бар. Жер тың шаар деген чыгарма бар го бизге. Ошентип эле кое берели деп жер тың шаар деп ат коюп койдук. Ошо жаккан жер ошонун аягында ал деле өзүнүн окуясын бүтүрөт экен да. Сүйүүсүнө жетип. Бул жагынан өтө жакты. Ал эми биринчи ошол бунтта иштеген эмгегиңиздер менен бул жолку эмгегиңиздердин ортосунда кандай айырмачылык болду? Бунт 2017-жылы тартылган да. Анан ал кезде мындай кино адистер аз болчу. Сапар Сайназаров досум режиссер кылып жалдаганбыз. Анан Нурбек деген бир досубуз бар, оператор болуп келген. Анан калгандары мындай Мурат экөөбүз жазганбыз. Балдар жардам берген, мисалы Динара жардам берген, Адилет деген балдар келип жардам берип аткан. Бирок сценарийдин башында өзүбүз болгонбуздагы мен продюсер да тапканмын. Продюсер менен байланышам. Анан базарда акча которот, анан тияка бер, бияка бер, бул келип кетип атат. Продукта түгөдү, аны кылыш керек, буну чечиш керек десе өзүм жүрө бергенмин да, кыскасыча. Адис аз болчу да. Азыр кинодо адис көбөйгөн. Расход мурунга караганда 2 эсе өскөн. Ар биринин акчасын
гонорарын сүйлөшүп алып, адистерди туура тандап алып туруп, задачаны берсең эле жумушуң оңой кетет экен да. Мисалы бунтта художник деген нерсе болгон эмес. Художникти дагы өзүбүз кылганбыз да. Рейка алып келип парда илип эле мынтип. Азыр эки художник жүрдү бизде. Эртеңки күндүн эпизоддорун карайт дагы эмне реквизит кетет, каерде даярдаш керек. Алар кетти өзүнүн жумушу менен кете берет. Грим, костюмер деген адистикти алып келдик. Мисалы бунтта биз жөн эле эме менен тартканбыз да, мындай. Кыздарды боеп коет азыр салондордо, не деп коет эле? Визажист. Ошо визажист заказ кылып алып эле 1-2 жерин боеп коюп эле жүргөнбүз. Азыр баштан аяк грим жүрдү мисалы. Баштан аяк костюм жүрдү мисалы. Ошого эмелер. Анан оператордун жанында эч кандай жардамчы болгон эмес ал кезде. Азыркы кинобузда оператордун жанында сөзсүз түрдө 2 техник жүрдү да. Бирөөсү графер, бирөөсү техник. Светтерге жооп берет бирөөсү, бирөөсү техникага. Техника Асат продакшн болгондуктан Асат өзү кошуп жүрдү. Кыскасы опергруппа бир 4-5 бала жүргөн да. Илгери бунтта бир эле бала менен жүргөнбүз. Кыскасы адисти өскөн. Биз ошо дагы баягы Fox Puller деген бар экен, мындай бир техникасын кармап алып, фокус алып берип жүргөн эле бир бала болот. Аны алып келе алган жокпуз. Мисалы тыйыныбыз жетпеди. Операторго түшүндүрүп айттым, ушундай кылып алышың керек десем, ал дагы эми өзүнүн профессионалдуулугун көрсөттү дагы, макул деп жакшы иштеп берди. Кыскасы азыр кино тартуу акчаң көбүрөөк болуш керек. Адистиктер даяр, сценарийни колго берип туруп эле задачаны берсең өздөрүнүн кызматын кыла берет, болду. Канчалык демек салым чыгаша кылсаң ошончо киреше ишиң дагы оңой, жеңил болот. Жеңил болот, ооба. Бунтта экинчи режиссер деген болгон эмес да. Мондо сөзсүз түрдө экинчи режиссер кылдык, себеп экинчи режиссердун бул киного салымы чоң. Ошонун түзүп берген планы боюнча, график боюнча кетесиң мисалы. Мындан кийин кино тартсам, дагы да тартсам болот экен деген ойлор калдыбы? Бунттан кийин чындыгында баягы чарчап кино деп коет го, ушундай сөз бар да киношниктер арасында. Көңүл калган чындап. Кой, деп эле ошол боюнча биз тойго кирип кеттик, той менен эле жүрдүк. Анан акыркы күндөрдө кино тартуу бир жүрөктөн каалоо пайда болду дагы. Биринчи фильмди шүгүр ийгиликтүү тартып алдык. Азыр уже дагы ойлонуп атам. 2025-жылга бир жакшы датаны алып, эмне теманы көтөрүп чыгабыз. Биз биякта азыркы кинобуздун рекламасына жүрүп атам бир тарабы. Экинчи тарабы уже башта ой бар да. Кайсы теманы кармап тартсак, качан жазып баштасак деген. Буюрса тартабыз. Азырынча касса боюнча сүйлөшүш эрте го дейм, Азыр каерде кандай болуп атат, эч бир театрдан биз отчет ала элекпиз. Касса боюнча актайбы, актабайбы, аны да билбейм. Касса боюнча эрте. Кудай сактасын, актабай калса деле башка киного сөзсүз кол барасыз. Ооба. Буюрса, ооба. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздарды Фанатка фильмине чакырабыз. Кыргызстанда баардык кинотеатрларда учурда коюлуп жатат. Чындыгында феминисттик көз караштагы адам менен диний көз караштагы адамдын ортосунда болгон конфликтти өтө өзгөчө күлкүлүү, өзгөчө юмор менен чагылтып берген Фанатка киносуна сөзсүз барыңыздар. Биз эми жеке өзүңүздүн программабыздын алкагында тармакка өтөлү. Кадыр Жарматов чыгармачылыкка кантип келген көпчүлүк билсе керек. Менин оюмча бул тамашоо. Тамашоодо кантип келдиңиздер, эмнеге юморду тандап алдыңыздар, кесибиңиз боюнча кимсиз? Мен негизи мектепте активист эле болгом. Майрамдык иш-чараларга катышып, ырдай коюп, ушинтип жүргөм. Анан мектепте волейбол мектептин курама командасында элем. Кийин Көкжар зоналык курама командасы менен районго чейин келип кетип ойноп жүргөнбүз. Ошентип мектепти аяктап, Ош технологиялык университетине тапшыргам. Пафтазга тапшырабыз десек, ошол кездерде шартка байланыштуу контракт кымбат болуп, анан мен информатика адистигин тандап алгам. Контракт арзаныраак болуп, анан ИПФ факультетин тапшырганда Мурат Жалиев досум менен биз курсташ болгонбуз. Ал башка группа, бирок биринчи курска чогуу келгенбиз да. Анан Мурат менен таанышып, дос болдук. Анан мен аны сабактан кийин спорт залга тартам. Волейболго? Ооба, ал мени актовый залга тартат. Жүрдөскө деп. Анан ошентип жүрүп мен волейбол ойноп жүрө бердим. Оштунун курама командасына дагы илештим. Ошол жылдарычы, бирок курама команда менен бир да жолу оюн өткөрбөдүм. Тренировкасына бардым да, айлар чакырып. Бир айдай уже тренировка кылып, формага келип бала. Ошентип жүргөн убактарда Мурат факультеттер арасында бир КВНге чыгып калат.
чыгып ал уже сахнанын даамын сезет. И ошол жылы ана мен заочный кылам дагы Москвага шарт боюнча иштеген кетем. Москвада 1 жыл кадимкидей мигрант болуп, ал жакта иштеп, черный рабочий болуп элечи. Анан кайра 1 жылдан кийин келип, мен барып окубасам болбойт деп, жүрөктө окуу деп туруп алган да. Анан ал жакта жумуш жакшы болгон. Ал кездерде жакшы жумушка орношуп, акча табасың, но бирок келечекте мен диплом алып, билим албасам болбойт деп биякты тандап келе бергем. Келип окуумду очныйга котордум. 3-чү курска олтурдум. Олтурганда эле Мурат менен илгертен таанышпыз да. Ал мен кеткен убактарда уже факультеттин атынан КВНдерге чыгып, более опытный болуп калган. Мен кайрадан волейболду уланттым келип элечи. Агайлар кел деп эле эме кылды. 3-чү курс убактың бар, нормально. 5-6 жыл ойносоң болот депчи. Волейболду уланткан убакта Мурат досум балдар, биздин факультетте бала аз, кыз көп эле да. Мага бир шерик болуп эле сахнага жаныма чыгып кой. Мен өзүм эзем калган дейт. Анан жок, мен уже сахнага чыкпаганыма көп болду. Мектептики башка, бияк башка. Десем, жок, даярданабыз. Анан 1-2 кыздарды кошуп алып, балдарды кошуп алып, анан даярданып жүрдүк. Мешфак боюнгачы. Ошол кезде Йомадагы коштууга тапшырып калган. Бизден кийинки поколение болчу да. Ал өзүнүн факультетинде чыгып жүрөт, даярданып жүрөт. Ага чейин Мурат, Йомалар бир команда болуп, нонейм болуп бир командада ойношкон. Шаарда, мэрдин кубогунда ошол жылдарчы. Мен Россиядан элем ал кезде. Анан булар чыгышып, 2-нчи месте болуп калат дагы. Анан кайра барып команда нонейм чачылып кетет. Мешфакта даярданып жүрүп, бир 9-10 факультет катышканда биз чыкканбыз да, ошол эмени көргөм, эски кастаданчы. Тамаша тааныштырып турам, Мукеге суроо берип турам, ал эзе берет. Кыскасы залды күлдүрүп атат, эми талант бар. Ошентип жүрүп, ошол КВНде биз 2-нчи местени алып калабыз. Йома 1-нчи орун болгон. Ошондо болуш керек аба. Анан акчалай сыйлык утуп келип, тамактанып отуруп, анан эртеси күнү университетке барсам, кече тигилер деп кыздар көрсөтө баштады. Тааный баштаган, анан деп адамга бир жагымдуу болот экен да. Ошол болду. Спорт залга каттоо азайып, актовый залга көбүрөөк тартыла баштады. Анан Йома издеп келди, Муке гана дейт. Неге десем, нонейм деген команданы түптөп кайра алып чыгышыбыз керек деп Йома сунушун берди. Анан болду, Мурат келсе айтып коем. Кийин анан Муке келди, Муке жүрүп сен мага шерик болсуң деп кошуп алды. Дагы 1-2 балдарды алдык, 5 бала менен нонейм түптөлгөн кайраданчы. Ошентип шаарга бир КВНге чыкканбыз. Анан даярдык учурда эле уже 2 бала кетип калды. Үчөөбүз калып кеттик. Университеттер ортосунда чоң КВН болгон. Ошондо биз нонейм болуп чыгып, Ошмунуда, Ошкунуда, Огупинде, Жалактан бир команда келген, аларды да талкалап 1-нчи орун болуп, 10 000 сом утканбыз да ошол жылычы. 2008-жылы болсо керек. Үчөөңүздөр эле? Үчөөбүз эле ооба. Чыгып алып анан 10 000ди бөлүшүп, эртеси кийим алып, сахнага кадам ошондон башталган. Мындай айтканда, Мурат Жалиев сахнага тарткан да мени. Кийин нонейм болуп куралып, биякта чемпион болдук. Кийин дагы бир оюн болгондо аны дагы утуп койдук. Анан Бишкекке тамашага аттандык да ошентип жүрүп. И тамашада эми эл билет, 5 жыл өмүрүбүз өттү, 5 жылда көп ийгиликтер жараттык десем болот. Жогоруда айтып калдыңыз да, сахнанын даамы депчи. Сахнанын даамы эмне, өзү көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн кантип түшүндүрөт элеңиз? Мындай бир нерсеге мээнет кыласың го. Бир нерсеге мээнет кылып даярданып жүрүп, үмүт кыласың ушул жакшы болсо экен депчи. Анан эми Кудай берекесин берсин деп мээнет кылып жүрүп, ошол нерсе мындай жакшы жыйынтык берсе, жүрөгүң ыраазы дагы, өзүң рахат аласың да. Биз сахнага даярданып, ушу элди күлдүрөбүз деп даярданып жүрүп, оюн бүтүп, биз эми бул сөзү менен айтмакчыбыз, ушундай деп акыркы сөздөрдү айтып атканда эл мындай паровоз деп коет, кол чаап турат да, бир 30 секунд, 40 секундтайчы. Ошол жер бизге эң рахат да. Ошол жерде өтө эңсейбиз. Сахнага чыкканда эл жакшы тосуп алса, жакшы күлдүрсөң, анан ошол жерде жакшы кол чаап берсе, ошол биз тамашачылар үчүн өтө рахат болчу. Ошон үчүн тамаша ойногондор кете албайт экен да, бирок тамашада мындай акча деле таппайсың. Тескерисинче көбүрөөк чыгыша кыласың. Айрыкча ошол кездерде ойноп жүргөндөрдө. Ооба. Ошол 5-чи сезон, нонейм чемпион болду. 6-чы сезон. Ошол 6 сезон аралыгында кандай кыйынчылыктар болду? Ошо Бишкекке барып келатып, балким сахнада өтпөй калган тамашалар,
уят болуп калган кездер? Биринчи биз Бишкекке барганда Бишкек жакшы кабыл алган эмес. Ачык эле экинчи сезондо барганбыз. Тата улам экөөбүз 2 коюп коюп, биз ошо 1-8 финалда ыргып кеткенбиз. Анан кийинки оюнга барабыз, кийинки сезонго барабыз деп өжөлөнүп дагы бардык. 3-чү сезондо араң жарым финалга чыкпай калдык окшойт. Анан 4-чү сезондо жарым финалга бардык. 5-чи сезондо финалга чейин чыктык, чемпион болбой калдык. 6-чы сезондо финалга чейин чыгып, Кудайга шүкүр чемпиондукту алдык. Ошол 5 жыл аралыгында өтө көп күндөр өттү. Чындыгында кээде барганга тыйыныбыз жок. Университетке барып жалдырап, анан биз тияка барып 1-2 жыл ойногондон кийин тойго арзан тойлорго чыга баштаганбыз. Моюнга алыш керек, ошол тойдон түшкөн акчадан бензин куюп, эптеп жолдо нан менен майонез жеген күндөр да болот эле. Тамактанбастанчы. Анан кышында барганда бизде баягы жолубуз аябай кооптуу го. Көчкү түшүп калган кездер болот. Пробкада 10 сааттап турган күндөр болгон. Таңгамал ала белге илешкенде көчкү түшкөн, артка кете албайсың. Машинада тоңган күндөр болду. Кыскасы, биздин негизги максатыбыз ошол кезде мындай элге таанылалы деген ой бир өзү да болгон эмес да. Максат ушу Оштун атынан чыгып атабыз, уят болбойлу, артыбызда Ош турат. Жигиттер жеңип келели бул ирет дагы деп ошол максат эле барчубуз да. Ошентип чыгып, жакшы чыгып жүрүп, Кудайга шүгүр, элге бир аз таанылдык. Ошо 5 жылда неге балким ой болгондур, койгула таштайлы ушул жерден эле бүтүрөлү дегенчи. Эмне силерди кармап калат эле? Биз эме кылганбыз, ошо биздин поколение, биздин эле тең туш достор, балдарыбыз уже чемпиондук кубокту ала башташкан да. Анан үчөөбүз тең баягы өжөрлөнүп, чемпиондукту алмайынча кетмей жок. Алабыз, анан кетели, болбосо болбойт деп өжөрлөнүп, ушу чемпиондук кубок бизге эме болгон да, түрткү болгон. Мотивация ошол жака жетиш керек болгон. Ошо кубокту алмайынча кетпейсиз балдар деп бүт жумуш таштап коюп жүргөнбүз да. Чемпиондуктан кийинчи? Чемпиондуктан кийин уже максатыбызга уже жеттиң, мындай болду ушул эле деген нерсе болгон жок? Жок, эми Кудайга шүгүр деп илгертен Оштон командалар көп эле чыккан, КВН командалары, чемпион болгон командалар бардыр. Бирок акыркы мына жаңы заманда Оштон чыккан команда мындай чемпиондук кубокту ала элек болчу да. Ошого тарых жараттык, биз кубокту алдык. Ортодо бизден кийинки поколениега тамашоо, Бишкектеги тамашоо менен Оштон барган командага көпүрө болдук деп биз ошого ыраазы болуп калдык негизи. Башка тамашоо токтогондо эмне алып болдуңуздар? Тамашоо токтогондон кийин бизде той эме кылды. Элде жакшылыктар көп, ошол той менен алек болуп аттык да. Билишимче ошол эле универсал командалары сиздерди устаттар деп бизде ошол КВНге тарбиялаган деп айтып келишет да. Сиздер бияктан даярдайт белеңиздер. Универсал негизи өзүң деле тамашоо Ош филиалында ойноп калдың мисалы. Тамашоо ойноп жүрүп, 1-2 жыл ойногондон кийин бияка Ош филиалын ачканбыз да. Биринчи эчтекен түшүнбөгөн балдар эле сахнагачы, ошо универсал эле, Динка деле мисалы биздин командага кийин келди, Икрам деле кийин келди мисалы. Ош филиалын ачып, биз бияктан аларга уже сахнага, адам сахнага чыккан сайын опыт алат, такшалат. Кайсы тамашаны айтсак өтөт, уже өздөрү да билип баштайт. Ошентип биякта бир 2-3 жылдай жүрүп, 4 жылдай жүрүштү окшойт балдарчы. Анан Бишкекке аттанышкан да. Универсал командасы азыр жыл сайын концерттерин коюп, неме болуп атат да. Нонеймде эмнеге мындай нерсе болгон жок? Кийин эмнеге сахнадан көрбөй калдык? Бизде команданын чогулушу. Бир жолу концерт койдуңуздар, адашпасам, Нонейм деп. Бишкекте 3 жолу койдук. Бишкекте 3 жолу койдук. Ошто толук состав 1 жолу койдук. Андан кийин трио концерт деп үчөөбүз бир койдук. Анан Өзбекстандын Браво командасы менен достук беттештеп 4-өөбүз чыкканбыз. Икрам, Йома, мен, Динка болуп, Муке ден соолукка байланыштуу чыга алган эмес. Ошондой концерттер кылып жүрдүк. Бирок баягы адам үй бүлөлүү болгон сайын, адам чоңойгон сайын максаттар да өзгөрүп баштайт экен да. Мурда команда келе чогулдук, алда могу оюн бар эле, могу концерт бар, даярданышыбыз керек деп эле тырс башка жумуштар таштап келип калчу элек. Азыр эми мисалы Йома бизнес тармагында, ал даярдыкка келсе тияга калып кетет.
Динка мисалы үй бүлөлүү болуп, кызы бар, колунда кичинекей, алдында кинолору бар. Кел Динка менен ал жака концертке даярданалы десек, анын дагы жумуштары калып кетиши мүмкүн. Бизде Икрам экөөбүздө дагы толтура жумуштар бар. Ошол себептен чогулуш кыйын болуп калды. Бизгечи чогулуш кыйын болуп калды. Анан ар кимдин көз карашы, жашоого көз карашы өзгөрүп, мамилебиз өтө жакшы. Чогулуп чайпай ичип турабыз, бирок концертке келгенде бир 2 ай даярданыш керек да. Ага уже убакыт табуу кыйын болуп калды. Ошол себептен команда чачылып, ар ким өзүнүн жумушу менен жүрөт азыр. Сиздин жолуңуз көңүлдүү жигиттер долбоорун түзүү менен уланды да. Тамашодон кийин ошого байланыштуу деп алсакчы. Бул долбоорду каяктан идея келип түзүлдү? Ал тамашодон эмнеси менен айырмаланды? Бул долбоорго негизги келген идея ошол эле тамашо түркү болду десек болот. Себеп мен 8 жыл Ош филиалын жетектеп уюштуруп жүрдүм да. Мурат Алпарыш болуп жүрдү. Анан мен акыркы убактарда баягы жөндөмүм уюштуруучулукка жакшы болуп калды да. Бүт эле баягы связь, баары эле тааныш, мисалы театрга эле чалып могу күндө алып койгула дейм, мисалы уюштуруш оңой болуп калган да мен үчүнчү. Анан 8 сезон бүткөндөн кийин Эрең Пайкен өзүн өткөрүп бердим. Тамашоо биякта да болбой калды. Анан Бишкекте дагы уже болот болбойт болуп жүргөн убакта бир проект керек сөзсүз түрдө. Мен уюштура алам ушул нерсени. Керек болсо чет өлкөдөн, коңшу өлкөлөрдөн командаларды чакырып, бир деңгээлди көтөрүш керек деген план менен көңүлдүү жигиттер долбоор деп ачып, биз баягы сезонный кылып эмес, башындачы өзгөчөлүгү ошол болду. Ар бир оюнга бирден кубок. 3 коңшуда эме кылат, сахнага чыгат командалар, и сразу эле ошол күнү бир жеңүүчү аныкталат да. Ошондой форматта өткөрүп баштадык. Анан бир-эки өзгөртүү киргиздик, аракет кылдык, башка кылдык. Бирок эми тамашоо деле, көңүлдүү жигиттер, коңшу өлкөлөрдүн КВНдери болбосун, Масиковдун көчүрмөсү дейм. КВНден алынган проект болот. Башат ошол жака барып такалат негизи. Бирок бул бир мектеп, ар ким өзүнүн улутуна жараша, тилине жараша ар кандай атты коюп, акырындык менен өткөрө беришет. Көңүлдүү жигиттер ошо долбоорун менен башка мамлекет, Казакстан, Өзбекстанга чыгып атасыздар. Негизи эле баарыбыз Орто Азия мамлекеттерибиз, бирок юмордо бир аз айырма бардай да. Азыр мисалы Жайдарман казактардын ошо КВНдин Жайдарманын көрсөң, ал жакта башка темалар же күлкүлөр эл башкача кабыл алат. Сиздин оюңузча кандай айырмачылыктар бар элдин тамашаны юморду кабыл алышында? Эми ар бир мамлекеттин өзүнүн ички саясаты болот да. Мисалы Өзбекстан ички саясатын анча деле тамаша кыла бербейт. Себеп аларда бир аз рамка бар. Анан Өзбекстан негедир мындай пошлыйраак бир эмеге, юморго жакын болуп кетти акыркы убактардачы. Бирок аларда 30 жылдык тарыхы бар КВЗнын. Канчалаган чоң командалар чыккан, азыркы көрүнүктүү чоң командалар деле ошол КВЗдан чыккан да. Бирок алардын ошол саясатты бир аз айта албагандыктан жашоодон көбүрөөк алышат, анан уяттуу жака бир аз басым жасап коюшат. Казакстанда TikTok жакшы өнүккөн дагы, алар ошол TikTok менен Жайдарманды көтөрөбүз деп, алардын багыты кыска тамашага өтө баштады. Элдин башынан эле өткөн нерселерди мындай бир элестетип көргүлө деп эле, молдоке мынтип калса кандай болот деп эле бир баян айтып атканда молдонун бир кылык жоруктарын көрсөтө коюшат, мисалы. Жашоодон алышат. Алардыкы баягы кыска боло башташты. Бирок ошо эки мамлекетке тең мамлекет жактан сөзсүз түрдө колдоо бар да. Ар бир оюнда залын чечип беришет. Министрликтен бюджетке киргизип койгон, жылына мынча бюджетиңер бар деп, ошого карап өткөргүлө дейт. Бизде КВН чөйрөсүндө эч бир мамлекет буга чейин эме жеке мындай министрлик өзүнүн курамын алып колдоо көрсөтпөйт, көрсөткөн эмес. Бирок ар бир оюндарга бир аз салым кошуп турушат. Ушул нерсеге мисалы мамлекет колдоо көрсөтсө, бул кыргыз КВНы дагы да өсөт да. Дагы да өсөт.
Ошол себептен биздин айырмачылыгыбыз ошол дагы. Бизде анча мынча уяттуу тамаша да болот, анча мынча элдин башынан өткөн окуялар да болот. Ошо биз ортодобуз кыскасы. Жакшы. Дал ушундай уяттуу тамашалар айтылып кетип атат. Анын артынан социалдык тармактарда бизде аябай талкуу, эркин ой жүгүрткөн өлкө эл болгон үчүн ар кандай пикирлер айтылып атат да. Ошолорго кандай реакция кыласыз? Мындай эске аласызбы кийинкисинде? Мисалы, суроо жооп конкурстарында болуп кетти. Буга чейин Эмил Токтош байкебиз келгенде дагы ага да узаткан элем. Сиздин оюңузча, пошлый тамашалар болуш керекпи? Негизи биз пошлый тамашадан алыспыз. Анан эми бул суроо жооп болгондуктан ар бир калыс өзүнүн башындагы суроону берет да. Бирок биздин көз караш туура эле болгон ал нерсегечи. Себеп ошол учурларда мамлекетибиз чындыгында сойкуканалар жапкан да. Ошолор менен күрөшкөн. Мисалы, күрөшүп ошолорду жапкандан кийин анан биздин оюнубуз болуп атпайбы? Ошондо Эмил туруп эле мына кече сойкуканалар жабылды деп туруп анан жанында Икрам отурат эле. Эми Икрам эмне кылат деген бир суроону берип койду да. Бул жерде эми через Икрам аркылуу кээ бир эркектер эмне кылат деген нерсени берген да. Азыр эми ооба ар бир адам өзүнүн коомго жакшы жагын көрсөткүсү келет. Бирок коомчулук жок жерде өзү жалгыз калганда эмне жумуштар кылып жүргөндөрүн билбейбиз да. Эркектер мисалы ошол жака каттаган учурлар болот, болбойт эмес. Ошол эркектер эми эмне кылат деген ойду айтканда, бул жерде күлкү дагы бар. Анан бир жактан уят жагы да бар, бир жагынан тарбия дагы жагы бар да бул суроонун. Биздикилер коомчулук азыр только негативди жакшы колдойт дагы. Айдат, бул уят, бул ушинтип да суроо бере, бул килтейген эме, маданият министрлиги каякта карап атат, тияк бияк деп эл мындай дүрбөлөңгө салган да. Ошонун ордуна сойкунаналар жабылды да. Эркектер эми эч жака бара албайт. Буюрса туура жолго багыт алат. Бойдоктор болсо буюрса үйлөнгөнү шашышат. Ушундай бир жакшы жактарыны ойлонбойт да, ушу только ушу жаман жагын эле алып ушундай эме кылышат да. Биздин элчи мындай тыйындын эки тарабы бар. Ал тарабында ойлонуп көрсө, бул тарабында ойлонуп көрсө жакшы болмок негизи. Анан муну менен бул биздин эл караңгы иштен алысмын, конечно. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша ойлонот. Бирок биз элдин мындай ой пикири менен эсептешебиз. Сахна үстүндөгү тамашаларгачы, мисалы, чек барбы? Мындан мынага чейин ойнойсуң? Мисалы, Өзбекстанда саясатты сүйлөбөйсүң деген сыяктуу чектер жокпу? Бизде бул көңүл үзүттөр, күлкү долбоор биякта болгондуктан биринчи биз тилге басым жасап аттык. Ошский диалектин азыраак кылгыла, мүмкүн болсо бүткүл Кыргызстан түшүнө турган диалектиде сүйлөгөн, адабий тилде сүйлөгөн аракет кылгыла деп ошого басым жасап аттык. Анан уяттуу тамашаларды мүмкүн болушунча кыскарткан аракет кылабыз. Кийинкиде мындай болбойт, мындай кылгыла деп аракеттенебиз. Бирок ар бир команда өзүнүн деңгээлине жараша мындай даярданып келет да. Ар бир команданы жакшы даярдап чыгыш үчүн ар бир командага бир айдан убакыт бөлүш керек. Ошондо мыкты команданы даярдап чыга аласыз. Бирок биз жетишпейбиз ал нерсегечи. Ар бир команда өзү даярданып келет. Биз мисалы тамаша убагында бир ай сөзсүз даярданчубыз да. Азыркы командалар максимум 15 күн, 10 күн, бир жума даярданышат. Ошол себептен дагы юмор мындай түшүп баратат. Бирок көтөргөнү аракет кылып атабыз ал ар тараптанчы. Өзбекстан, Казакстандан командалар дагы келип атышат да, көңүлдүү жигиттер долбооруна. Алардын юмору Казакстанда ушунчалык өтсө, Кыргызстанда өтпөй калган учурлар болуп атат. Негизи эле чет мамлекеттен келген командалар өздөрүн кандай сезишет бул жака келгенде? Башында келгенде кыйналат. Мисалы, менталитет деген нерсе бар да. Өзбекстан элинин менталитети бир аз башкачараак болуп, тиги тамашаны өздөрүнө жакшы кабыл алса, бизде анча кабыл албай калышы мүмкүн. Чет жактан келген команда эң эле биринчи ушу тилден кыйналышат. Колдон келишинче кыргызча сүйлөп, баягы жаттайт. Тамаша тааныштырган адам ушуну кыргызча тааныштырып коеюн деп, достор, көрөбүз үй бүлөдө болгон окуя деп мындай кыйналып эме кылышат да. Ошентип кыргызча сүйлөгөн аракет кылышат, но тилден кыйналат. Ошол себептен бизге тамашасы өтүү бир аз кыйын. Казакстандан келген команда, Миллион деген бир команда келген, биринчи келгенде эле эми ал баягы жайдармандын базасы менен келген да. Эң баягы күчтүү тамашаларды алып келип, сразу эле кирип кеткен да. Сразу эле кирип кеткен. Бир эки тамашасы гана кирбей калбасын, анан
калышы мүмкүн, бирок калган шуткалары жакшы кирип, кыргыз элине жакшы кирген ошол команда. Сиздердин чет мамлекеттерге ойногон оюндарыңызды да көрүп жүрөбүз. Карасаң эле комментарийде неге биздин командалар чет жака чыкканда ошолордун тилинде ойнойт, өзбекче сүйлөйт, же Казакстанга барса казакча сүйлөйт. Неге бизге келгенде башка командалар өздөрүнүн тилинде ойной берет деген суроо аябай көп да, комментарийлерчи. Буга эмне деп жооп берет деңиз? Негизи орустардын КВН'ине барганда 15 республикадан келген командадагы мисалы орусча сүйлөп ойнойт да. Эмне болуптур эми Өзбекстанга кирип, өзүбүздүн баягы кошуна эл. Биз мисалы Ошто чоңоюп айланабыз да, өзбек досторубуз бар, мисалы өзбекче кинону көрүп чоңойгонбуз илгертен жаш кезибизден. Өзбек тилин биз өздөштүрүп алганбыз. Өзбекстанга кирип эми кыргызча сүйлөгүбүз келет. Нукура кыргызча эле ойногубуз келет, бирок чындыгында Ташкент эли анча түшүнө бербейт да кыргызчаны. Өзбекче сүйлөп койсоң, алар мындай жакын алат, колдойт. Биздин максат утуп, турдан турга өтүп, кыскасы кыргыздын КВН деңгээлин көрсөтүш ал жакта. Өзбекче сүйлөп болсо дагы. Казакстанга барганда чындыгында тилден биз да кыйналабыз. Эптеп эле кыргызча сөзү сыны шы кылып, шыны сы кылып, келе жатыр ғой деп эле мындай бир өзүбүзчө казакча которгон киши болобуз, бирок нукура казакча эмес да. Аларды да сыйлап аракет кылабыз. Акыркы убактарда алар дагы уже кыргызчага басым жасай баштады. Сразу эле мындай кыргызча ойно дегенден эме ойното албайт экенсиң. Талап жок, Ооба. Жок, талап бар. Кыргызча ойно деген талап бар бизде. Мен ар бир эмеде сөзсүз айтам. Жакшы келе атасыңар. Кыргызчаны көбүрөөк үйрөнө бергиле. Кыргызчаны көбүрөөк басым жасай бергиле. Кыргыздын анча-мынча кара жоргосун билип кой бергиле деп багыт берем. Вот эл жакшы кабыл алат депчи. Алар кара жорго деген бийни билишпейт эле, Өзбекстанга келип туруп сахнада кара жорго бийлеп жүрүшөт, калпагыбызды кийип жүрүшөт мисалы. Вот ошол нерселерди айтпайт дагы эл. Биз барып өзбекче сүйлөп койсок ошону айтат. Бирок Өзбекстанда ар бир оюнда аягында сөзсүз түрдө нукура кыргызча бүтүргөнгө аракет кылабыз да. Кыргыздын музыкасы менен же башкасы менен эми өзүңдүн өлкөңдөн баргандан кийин өзүңдүн тилиңди жаңырыш керек. Өзүңдүн музыкаларың болуш керек, жок дегенде. Ошол лигалар ортосунда жандай саясат жокпу сиздерде? Мисалы кечээкүнкү мисалды айтайын, Торнадо командасы Өзбекстанга барып ойноп, мындай ошол эле комментарийлерди окусаң, адилетсиз болуп калган деген сыяктуу пикирлер айтылыптыр да. Чындыгында Торнадонун оюнун көрсөң, өтө сонун ойногон, аракет кылышкан, бирок кийинки этапка өтпөй калышкан. Ошол учурларда сиздердин айтасыздарбы же талкуулайсыздарбы? Мен сөзсүз түрдө жетекчилик менен сүйлөшөм. Ошол оюнду көрүп туруп, эми жиберген командаңдын талабын талашың керек да. Анан доска неге мындай болуп калды деп Умарбек досум болот. Жакшы ойноп турго, кийинки турга өтө турган эмеде деңгээлде ойношуптур деп айтсам, эми алардын өзүнчө ички саясаты бардыр, может, же бир команда сөз чыгыш керек дей турган бир планы бардыр алардачы. Торнадо жакшы оюн көрсөткөн. Биринчи, экинчи шарттын жакшы ойноду. Кийинки шартта аксап калды. Билбейм, ушу калыстардын баасы менен чечилип келгенде ошо бир 0-2 балл калып кетти. Өзү кийинки турга чыкмак деп ошентип коюшту. Анан эми башка эмне дейсиң? Хорошо деп эле калдык. Бизге келген командаларды кантип көзөмөлдөйсүз? Бизге келген командаларды алар өздөрү бир сыра материалын көрүп жөнөтөт. Анан бизге келип редактурадан өтүшөт. Жакпаган жерлер болсо кесебиз. Бизге келген команда деле мисалы жеңилип калган убактар болот. Таарынышат, кетишет, анан кийинки оюнга кайра эле келишет. Ушундай да эми. Мен бирок биякта ар бир калыстар тобуна айтам мындай. Кайсы команда татыктуу болсо ошол утсун. Честный болуп бергиле деп постоянно айтам да. Аны сахнанын үстүндө деле айтам. Эми кээ бир калыстын өзүнүн көз карашы бар. Бир демкеси жакпай калса, низкий балл коюп коюшу мүмкүн. Ошол себептен калысталарчы. Чынында жакшы болсо утуп кетиш. Мындай жагдай ошо адашпасам миллион командасы келген учурда болду окшойт, миллион. Бизде мындай ачык айкын эч бир командага тартып кой деген нерсе жок. Ким татыктуу болсо ошол утсун. Көңүлдүү жигиттерге алдыга кандай пландар? Көңүлдүү жигиттер буга чейин Ош шаарында болуп аткан да. Быйыл эми мындай Кыргызстан боюнча командалар чыгаралы деп Бишкекке жылганбыз. Май айында өткөргөнбүз ачылышын. Эми эртең октябрдын башы, ноябрдын ортосу, декабрдын аягында 3 оюн калган. Бишкекте 3 оюнубуз бар, быйыл жыйынтыктайбыз.
Алдыга уланабы канча жылга чейин мындай сиз мисалы киного өтүп кетсеңиз бул жакка алып кетпейби? Жок, мен ошо эки тармакты алып кетейин деп эме кылып атам. Көңүлдүү жигиттер эми баягы өзүнүн жолуна түшүп калган, команда бар. Даталарды гана башында чечип берип койсоң, анан балдар өзүнүн жумушун кыла берет мисалы. Уюштуруш айтып атам го оңой деп. Бишкекке барганда бир аз кыйналып атабыз демөөрчү тараптан, бирок ошенткен чакта дагы эми уюштуруп жүргөнсүң, кылып жүргөн жумушуң оңой. Ошо көңүлдүү жигиттер менен кинону бирдей алып кетебиз го деген планыбыз бар азыр. Эгерде тандоо болсо көңүлдүү жигиттер же кино болсо? Ушул жерде билбейм, тандаш кыйын, себеп киного дагы мен уже ооруп калдым. Көңүлдүү жигиттерге буга чейин аябай ооручумун да. Минуска кирген убактар болсо дагы уюштура берем да, барыпчы. Бир-эки күн тойго чыгып келип эле карыз жаап коюп мисалы. Азыр эми айта турган, элге айта турган пландарыбыз бар кино боюнча. Вот ошолорду беришибиз керек. Дагы бир-эки көйгөйлөр планда бар, эми акырын чыгарабыз алар дагы. Жакшы. Жалпы бул дүйнөдө баалуулуктар боюнча сүйлөштүк да. Мисалы, КВН ошол эле көңүлдүү жигиттер аркылуу кандай нерселерди элге тартуулаңыз келет? Ошол долбоор мененчи. Азыркы айтканыңыздай кино аркылуу эмнелерди айткыңыз келет? Кино аркылуу биринчи эле айтайын, чындыгында мен ошондой бир стиль кылып алышым керек болуп атат. Коомдо болуп аткан көйгөйдү. Эми мисалы эмебизде, фанаткабызда ажырашуулардын санын көрсөттүк да, мындайча айткандачы. 10 жыл аралыгында 2023 жылы акыркы статистика боюнча 28% болсо, андан 10 жыл башта ошол нерсе 17% экен эле. 11%ке өскөн да. Эртең барып 5-10 жылдан кийин бул нерсе 50%ке өсүп кетиши да мүмкүн да. Муну эч ким айта албайт. Бул ажырашуу, бул көйгөй. Мисалы ажырашсаң, эркегиң аял таап кете бересиң. Аялың турмушка чыгып кете бересиң, бирок баланын укугу деген нерсе бар да. Баланын укугун ким коргойт мисалы? Ошол себептен мындай аял дагы эркек дагы мындай мен өзүм үчүн бул жашоого бир келгем, өзүм үчүн жашайм дей бербестен милдетибизди так аткарып, келечек урпакты да ойлоп коюшубуз керек да. Балдарыбызды да ойлошубуз керек. Баланы ата-эне ойлобосо, башка ким ойлойт? Да, Кудайым берген күндү көрөт. Бирок балага ата-энелик мээрим деген керек, тарбия деген керек, ата-эне билим бериш керек. Себеп Кыргызстан келечекте билимдүүлөрдүн колунда. Ошол себептен мындай ажырашууга биз түп тамыры менен каршыбыз деген ойду бергенбиз. Кинону көргөн адам мындай ошол жыйынтыкка келет да. Биздин максатыбыз ушул болгон. Ажырашуулардын эми саны, ажырашуулардын себеби бир эле ал эмес, кобуштарды ээрчегендиктен эмес, башка себептер дагы толтура да. Эркектерде дагы ал жерде күнөөлөр бар мисалы. Дин тармагы менен ошол кобушту мындай экөө бунуку туура эмес дегенден да калыс болгонбуз. Мунун да туура жери бар, мунун да туура жери бар. Ката жери бар, туура эмес жерлери бар деп. Ошого ажырашууга каршыбыз деген бир эмени планды бергенбиз. Эми кийинкиде дагы бир ушундай бир көйгөй. Көзгө көрүнбөгөн көйгөйлөр акырын келатат бизгечи. Келечек мунга ошол минустарын тийгизип калышы мүмкүн. Эми мына багытта тартам деп айта албайм. Буюрса ар бир кинодо ошого окшогон бир көйгөйдү элге көзүнө сайып көрсөткөнгө биз аттандык буюрса. Планыбыз ошол. Кино боюнча ошол. Анан көңүлдүү жигиттер боюнча суроо кандай болду эле? Баалуулуктар эмнени бергиңиз келет элгеби? Көңүлдүү жигиттер, эми биз азыркы мына кыргыз кинолорун тартып аткан бир 50-60% тамашоо мектебинен чыккан балдарыбыз да. Буга чейин эми кинодо көп кинолор тартып калган балдар бар Бишкекте. Алып баруучулар мисалы ошол эле тып алып баруучулар, тамадалар, кино режиссерлор, актерлор, мындай көпчүлүгү ушул школадан чыккан. Мындай школа сөзсүз түрдө эмеге элибизге керек. Себеп коомдо ар бир мезгилде өзүнүн мындай бир актуалдуу нерселер, талкуулар чыгып атат. Ошол нерселерди мындай сахнанын үстүндө элге жеткирип айтып туруш керек, тамашага салып айтып туруш керек. Анан келечекте ушундай кадрлар бизде курап калбаш үчүн бул долбоор сөзсүз түрдө керек да. Бул школа, бунун ичинен көптөгөн таланттар чыгат, сценаристтер чыгат, режиссерлор чыгат, актерлор чыгат.
Биздин ошо негизги планыбыз, максатыбыз жакшы кадрларды элге даярдап чыгыш. Максат ошол. Жакшы. Үй бүлөдөгү бала укуктар деп сөз баштаганда кайра эле балким фанатка фильминен алып айтып атасызбы? Көбүнчө эле үй бүлөдө ажырашуу сиздин сөздөрүңүзгө караганда да мындай болуп калат. Үйдөгү иштерди кылбайм, өзүң кыл дегенден аялдардан кетет дегендей мен түшүнүп калып атам да сизден. Көбүн эсе Жок, ажырашуунун себеби эмнеде? Эми ар ким ар кандай себеп менен. Бул жерде жалаң айымдар күнөөлүү дегенден алысмын мен. Айымдарды ошол жолго алып барган эркектерди өзүбүз күнөө бизде да. Чындыгында эми жумуш иштеп жүрүп аялдарга көңүл бурбай калабыз. Эми ал аялды мисалы өмүрлүк жаншырык кылып аласың да. Анын жакшылыгын, жамандыгын көтөрөм деп аласың. Анча минус жактар болсо жолго салам деп аласың. Эркектерде дагы чоң эле бир эме бар да. Эми үйлөнгөндөн кийин да мүмкүн болушунча аял кишиге көңүл буруш керек. Көңүл буруш керек. Анан аялым каяктарда жүрөт, эмне жумуш кылып атат, ошолордон дагы бир мындай кабардар болуш керек. Эркин болуп эле аялды эркин коюп койгон дагы бир тарабынан туура эмес. Бир тарабынан эркиндик бериш керек. Кандай убакта эми баягы басмырлоо деген нерсе жок. Эмнени кийгиси келсе кийсин, эмнени жегиси келип атат жесин. Иштейм десе, да, иштесин, конечно. Анан жок деп эле бүт нерсеге баягы каршы боло берген дагы туура эмес бир тарабынан. Бирок эркин кой и контролдо ошону. Мен кызмат кылбайм, мен тигиндей кылбайм, мен милдеттүү эмесмин дегендерден ажырашуу көп болуп атат дегенден алысмын. Бирок анча-мынча ошондой себептер бар да, кээ бир үй бүлөлөрдөчү. Кээ биркилер, мисалы, кээ бир үй бүлөлөр бири-бири менен мамилеси туура келбей ажырашып аткандыр может. Кээ биркилерге кайнене, кайнежелери мисалы эме кылат, жолтоо болот. Ошол себептен ажырашып аткандар бар. Эми ажырашуунун түрү толтура. Мен айттым го, бир багытын гана бир көрсөттүк депчи. Бул ажырашуунун багыттары көп. Негизинен жалпы алып караганда аял киши дагы, эркек киши дагы бир аз сабыр кылып койсо, ар бир үй бүлө бул процесстен өтөт. Буюрса жакшы күндөр башталат. Ошого ажырашууга биз каршыбыз, ошол эле. Ажырашуунун себебин издебей, чечимин издеш керек. Ооба. Кийинки суроом, ийгилик сиз үчүн эмне? Ийгилик деп эмнени түшүнөсүз? Ийгилик деген эми баягы биз сахнага чыктык, чемпион болдук деген эле ийгилик эмес негизичи. Бул жашоодо жакшы иш кылсаң, коомго бир пайдасы тийген бир иш кылсаң, элге пайдалуу болсо, мен ойлойм ошолор ийгилик депчи. Ийгилик деген эми үй бүлөдө ийгилик болот. Балалуу болсоң, бул ийгиликтин бир түрү. Мисалы, ошол баланы жакшы кылып тарбиялап өстүрүп билим берсең, ошол ийгиликтин бир эмеси, бутагы. Кыскасы ийгиликтин түрү көп. Биз мисалы кече КВН жаатында Өзбекстанда түрк тилдүүлөрдүн ортосунда КВН болгон. Ошондо биздин балдар барып, биринчи орунду алып келишти. Бул дагы бир ийгиликтин бир түрү. Кыргыз КВНнин рейтингин көрсөттү ошол жердечи. Кино тарттык, мына бир максатты бердик. Бул дагы бир ийгиликтин бир түрүгө кирет. Ийгиликтер көп кыскасы. Сиз өзүңүздү ийгиликтүү инсанмын деп эсептейсизби? Мен эми ортодо жүргөн инсан болсом керек азыр. Ийгилик деле болуп атат, ийгиликсиз убактар деле көп болот, мисалы. Ортодо жүргөн инсанмын мен. Алда пландар, демек, жетем деген нерселер көп ал бар. Сиз элестетиңизби, 6 жаштагы Кадыр Жарматовго жолуксаңыз, артка өтмүшкө кайтып, эмнелерди кеп кеңеш кылып айтып кетет элеңиз? Эми биздин пешенебизге ошондой жашоо буйруптур да. Анан 6 жашка кайтсам, кайра эле ошол тентек Кадыр болсом керек деп ойлойм. Эми 6 жаш убакта мындай нерселерди ойлонбойсуң да. Акырындык жаш өткөн сайын, анан турмушта ийгиликти багынтасың, кээде сынасың, ошентип жүрүп акырын тарбияланасың да. Эми 6 жаш мезгил Кадырга барып калсам, мен дагы да мындай билимге бир аз басым жасамакмын деп эле айта алам, болду. Башка эчтеке айта албайм. Азыркы өсүп келе жаткан жаш муунга же өзүңүздүн балдарыңызга адамдагы балалуулуктардан негизги кайсыларды айтат элеңиз? Кандай болууну кеңеш берет элеңиз?
Адамдагы баалуулуктар азыр эми билбейм, же бизде эле ушундай болуп атабы, же бардыгында эле ушундайбы, мындай карым катнаш адамда уже эме болуп атат да. Алыстап атабыз. Баягы мээрим деген нерсе чындыгында. Мисалы жаш кезде бир туугандар менен бир үйдө кандай мээримдүү элеңер. Азыр эми чоңоюп, ар ким өзүнүн турмуш тиричилиги менен жүрүп, мисалы бир туугандан деле кабар албай калат экенсиң. Жумуш деп жүрүпчү. Айылда эмне жашоо болуп атат, андан деле кабарың жок болуп, өзүңдүн жумушуң менен жүрүп калат экенсиң да. Балдарыма эми туугандар менен көбүрөөк катташкыла деп айтам. Анан баламды быйыл түрк лицейге бердим. Ушу максат билимдүү балдарды тарбиялаш, билим алгыла, адамдык сыпатты жоготпогула, туугандар менен карым катнаш, дос менен карым катнашты күчөткүлө деп эми балдарыма айта алам да. Башка эч ким айта албашы мүмкүн. Может азыр мен деле убакыттын жоктугунан туугандар менен бир аз карым катнаш аздыр. Эми өзүм башымдан келип айтып атам да. Эми досторум көпчүлүгү айылда. Алар менен дагы мындай карым катнаш жакшы кыла албай аткандырмын. Вот ошолордон алып балдарыма ошол нерселерди айта алам да. Ошол эле ошо жеке жашооңуз менен кесиптик жашооңуздун ортосунда бир баланс алып келүүгө кантип аракет кыласыз? Ошол эле балдарыңыздын тарбиясына кантип жетишип атасыз? Тууган урук менен мамилени сактап үзбөөгө кантип жетишип атасыз? Достор менен? Телефон аркылуу досторго эмне бар, группа бар. Достор, ассаламу алейкум, жакшысыңарбы, олтурасыңарбы, тынчпы, кемчиликтер жокпу, жашооңор жакшыбы деп, эмне кылып атасыңар деп анда-санда жазып турам. Группада ошо эме кылып турабыз. Анан чындыгында эми баягы туугандарым айылда, мен бияктамын. Ушу той топур жакшылыктарда гана барып көрүшүп калбасам, азыр жетишпей атам. Негизи өзү барып айылда жашасаң, ар бир туугандын үйүнө кирип сүйлөшүп эме кылган жакшы да. Бирок ошол нерсеге азыр жетишпей атам. Анан балдардын тарбиясына дегенде, мисалы кеч жумуштан үйгө барам. Тойдон кийин барсам, азыр эми окуу башталып калды, кече каникулда турсам, балдар бардыгы үйдө. Отуруп алып тамактанабыз. Мындай кылгыла, тигиндей кылгыла, айтам. Элдар мынтип койду деп, мисалы кичинекей балам ата элдар да, чоңдор айтса, анан элдар андай кылба, мындай болот, тигиндей болот деп акылым жетишинче айтам да. Ошол самый главный окугула деп көп айтам. Азыр шарт бар да, окуп алгыла деп айтам. Демек убакытты болушунча таап бөлгөн аракет кылып атасыз. Анан балдарым сагынып калыптыр деп чарчап келсем дагы, мисалы кече Бишкектен жолдон келдик, чарчап эле келе калып эле жүргүлө эле эмеселерди ойнотуп келейин деп паркка алып түштүм. Кечки саат 10, ошо менен түнкү саат 1ге чейин жүрдүк. Убакыт бөлгөн аракет кыласың. Чыгармачыл адам жашоосу ушундай. Ооба. Менин оюмча бардык эле ата эне өз баласына мен жетпей калган нерсеге жетсин, мен кылган нерсени кылбасын деп ойлойт болуш керек да. Сиз балдарыңыз кандай нерселерге жетишин каалайт элеңиз? Сиз кылган кайсы каталарды кылбашын каалайт элеңиз? Эми ката, кандай ката кетирдим билбейм, эми аны акыретке барганда Кудай көрсөтөт, эмне кылсак дагы. Анан мен азыр балдарыма мен мисалы түрк лицейге тапшырып өткөмүн дагы. Шарттын жоктугунан окуй албай калгам да. Себеп ата энем дагы иштебейт эле, агам дагы иштебейт. Карапайым үй бүлөнүн баласы болгом да. Окуй албай калгам да, бирок ичимден өтө баягындай ызгырыласың го, мындай таарынып, неге ушул жакта билим алсам болот эле го деп, мындай бир өкүнгөн убактар аябай көп болгон да. Бир тарабы шартың жок, окуй албайсың. Айла жок, макул. Балдарыма айтам, азыр мен ушундай иштеп турган убакта, шартым болгон убакта только билим алып калгыла. Себеп билим эртең жолун ачат да. Эми Кудай канча өмүр берет билбейсиң. Эртең балдарың таштап кетет дерсиң. Бул жашоону таштап кеткенде ошол билим балдарыңа жол көрсөтөт да. Ошол себептен азыр дагы айтам, өмүрүмдүн аягына чейин айтам, билим алып калгыла. Билим депчи. Жакшы. Биз эми мындай кичинекейбизде велосипед минбей чоңойгонбуз. Азыр балдарыбызда мисалы велосипед бар. Ошону дагы айтам, мен жаш кезимде жеткен эмесмин. Азыр мына силердин пешиңер бар экен, ошол нерселердин бүт баары бар. Бирок оюм менен алаксыбастан ушу билимге көбүрөөк убакыт бөлгүлө деп айтам. Жакшы. Эфирибиз акырындап соңуна жетип баратат. Көз ачып чумганча 1 саатка жакын сүйлөшүп олтуруп коюпбуз. Уктап калышпады бизди көрүп аткандар. Бизге азыр 10
7 выпуск адашпасам, 17 чыгарылыш чыгып атат. Бизге келген бардык конокко бериле турчу суроо, салттуу суроо десек болот. Бул жашоодо көзү барбы, көзү өткөнбү, бир адамга, бир саамга жолукканда мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ал ким болот эле? Эми бул жашоодон мисалы ата энем кайтыш болгон, келинчегим да кайтыш болгон, жакындарымдан көп эле, туугандарым көп эле кайтыш болгон. Эми мүмкүн болсо ушу баарына жолуккум келет да. Мен азыр бөлүп эми же атама, же апама, же келинчегиме деп айта албайм да, мисалы. Мүмкүн болсо баарына жолуккум келет. Анан ошодон айта алам. Мүмкүн болсо ата энеси барбы, жубайы барбы, кимиси жакындары тирүүлөр ушу сыйлап өмүр сүргөй демекмин ошол. Ушул жашоодо бар, балким жетпей жүргөн инсаныңыз болсо ким болот эле ал? Бул жашоодо барбы? Бул жашоодо эми азыр техниканын заманы. Шүгүр, сразу эле телефон аркылуу эле сүйлөшүп эме кылсаң болот. Бул жашоодо отуруп ушинтип сүйлөшүп отурган. Сүйлөшүп отурганга кино жаатын аттанганына байланыштуу. Мисалы, кыргыз киносунун деңгээлин көтөргөн бул бейиш болду да. Акыркы жылдарычы. Эми башка кинолор жакшы чыккандыр, Союз убагында мисалы жакшы кинолор чыккандыр. Эми бирок биздин акыркы мына заманыбызда кыргыз фильм деңгээлин көтөргөн бул бейиш болду деп айта алам. Ошонун режиссеру Руслан Акын байке. Ошол байке менен бир жолугушуп, сүйлөшүп, таанышып, дальше пландар кандай, кеңеш уккум келет ошол кишинен. Ал сценарийни кандай жазат, кинону кандай тартат бериш. Ошол кишиге жолуккум бар негизи. Сон. Сизге андай эркин микрофон, балким эл менен элге айта турган сөздөрүңүз болсо, айтып алсаңыз болот. Реклама кылып алайын. Бир ошондой. Биринчи эле баарыңыздарды урматтуулар, биз мына чындыгында 6 ай, 7 ай убакыт кетирип тарткан фанатка фильмибизге баарыңыздарды чакырам. Келип көрүп, ой пикир калтырыңыздар. Эгер жакса жакты деп, жакпаса могул жер жакпай калды деп деле калтыра бериңиздер. Аны деле кабыл алабыз. Анан жакында көңүлдүү жигиттер октябрь айынан башталат Бишкек шаарында. Ошол оюндарга дагы үзбөстөн келип туруңуздар. Кыскасы, кыргыз элине негативден арылып, позитивге өтүүнү каалайм. Ошол эле. Позитивде жашайлы, башканын кереги жок. Сон. Эфирге келип бергениңиз үчүн рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы чакырып кетебиз көрүүчүлөрдү фильмди көрүп, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди, балким сын пикирлериңиздерди айтасыздар, бөлүшүңүздөр. Бүгүн бизде конокто жаратман инсан, юморист, режиссер, актер Кадыр Жарматов агабыз болду. Чоң рахмат, Улук мырза. Чакырууга рахмат. Рахмат сизге да. Рахмат. Бүттү. Душадан сүйлөштүк ама.